Күндүн жылышы менен балмуздактын сезону дагы башталды десек болот. Ооба, бүгүнкү чыгарылышта балмуздак тууралуу кызыктарды айтып беребиз. Баарыбыз жакшы көргөн сердиткич десерт балмуздактын мекени Италия деп айтылып келет. Бирок таттуу суусундук менен аралашкан муз биринчи жолу Кытайда чыккан. Ага чейин дүйнө жүзүндө балмуздактын жыты жок болгону дагы белгилүү. Бир күндө дүйнө жүзү боюнча 2,5 миллион балмуздак сатылат. Анын арасында биринчиликти эч кимге бербеген өлкө Россия. Алар кыштын күнү дагы сыртта 30 градус суукка карабай балмуздак жегенди жактырышат. Жер шарындагы эң кымбат балмуздак $60,000 турат. Бул сумманын ичинде Танзанияга кошо жолдомо да берилет. 10 күндүн ичинде 5 жылдыздуу мейманканада эс алып, ичиңиз жарылгыча балмуздак жесеңиз болот. Эгер калифорниялык Фрэнк Эпперсон болбогондо, биз азыр дагы балмуздакты идиши менен көтөрүп жеп жүрмөк белек, ким билет. Фрэнк 1905-жылы азыркы таякчаларды ойлоп тапкан. Жегенге жеңил, таза, ыңгайлуу болгон үчүн бул адамды 20-кылымдын акылманы деп атап алышкан. Францияга барып эскимо десеңиз, сизге балмуздак эмес, баланын күрмө кийимин беришет. Эскимо деген сөз алардын түшүнүгүндө азык эмес, баланын буту башын туюктап, суук киргизбей турган кийими.